2024 мал айдап келатып окуя болгон. Мен сопровождать этип келаткамда биз ылдый жакта болчук. Балдар болсо ушул жерден горнолыжный базадан өтүп баратып, анан бир үйүрдөн кулун бөлүнүп чыгып аралашып кетти жылкыларга. Жылкылар ошо менен ылдый чубап кетишип, кулун ээчип кетет. Ошо менен кулунду жээкичи асфальтка чейин ээчип келе берет кулунчу. Анан асфальттан балдар айтып отурушпайбы магачы, ушинтип айбек горнолыжный базадан бир кулун кошулуп кетти депчи. Анан бир сарай эмес, бос үйдөн короосуна киргиздик да, укурук салып туруп, машина жүктөп кайра уруп келдим бергечи. Анан уруп келип туруп эле азыр ошол чакан историянын бул өзү видео, бул ошол жылдык эмес, бул бөлөк жылдык, мына момунда окуя болгон да. Могу горнолыжный базанын үстүнөн могу кулун кошулуп кеткен бизге. Так, жылкы үйүр жүрөт. Мына горнолыжный базанын үстү. Азыр кое беребиз. Мына кетти. Могу энеси окшойт келатат. Үйүргө кошулду. Айгардын торайгы экен, арткы оту. Алаяк. Бул үйүр бунук эмес окшойт, мына могу. Үйүрдөн эч ким чыккан жок. Так, бул асы. Горнолыжканын үстүндө үйүр экен прям. Ушул үйүргө кошулуп кетти. Ошо менен аягы хэппи энд болуп эле бүттү. Бияктан кордон чыктап кеткенден кийин ылдый машинага барсам, группага жазып койгонбуз да, ушундай колум кошулуп кетти дегенде ээси чыкты. Чалып эле ушундай дейт. Анан айттым, могу өйдө жакта турат десем, жылкыларын айдап келди дагы кошуп кеткен кулундучу. Ошентип Кудай буйруса аягы жакшы бүттү да.